Biz Orozbekov айыл өкмөтүнөн келдик. Мына шайыр апаларыбыз турат. Мына бүгүнгү кыргыз элимди жана ошондой эле Кадамжай районундагы ушул 13 айыл өкмөтүндөгү бүт энелерди, апаларды, эже сиңдилерди бардыгын ушул жадыраган жаз майрамдары менен куттуктап кетемин. Ошондой эле бүгүнгү кароосунакка Орозбеков айыл өкмөтүнөн мына ушундай дасторкон ажары деген ушул энелерибиз, эже сиңдилерибиздин жардамы менен биз мына ушундай дасторкон ажарыны түзүп келдик. Бул жерде кыргыз эли илгертеден көчмөн эл болгондуктан биз бардык жерге көчүп отуруп, ал ар бир жерге эле мындай тандыр курганга мүмкүнчүлүк жок. Биз мына ушундай очоктор менен казаннандарды жаап жүргөнбүз. Апаларыбыз, чоң энелерибиз ошондой эле мынандай бир азыркы учурда бир меймандар келген учурда биз мынандай пирамида деген нандарды жасайбыз. Ананда чак-чак деген, анан ошондой эле ошол казан нан менен биргеликте бизде катырма деген нанды жасашкан мурдагы апаларыбыз. Азыркы жаштарыбыз анчалык деле билбейт, бирок ошону үйрөнүп атабыз биз дагы. Бул катырма ден соолукка өтө пайда, адамды ток тутат деп айтышат. Ошондой эле мынандай пияз нан жасадык. Каттама кыргыздын шу улуттук нандарыдан кургак чабаты жана ошондой эле майлуу чабаты. Ошондой эле биз ар кандай тойлорду кылган учурубузда ушу борсоксуз той өткөзбөйбүз. Мананда борсокторду жасап келдик. Ал эми бул жерде тургандар бардыгы ошол биз кыргыз эли мал жандуу болгондугубуздан мына ушу уйларды саап, сүтүдөн ар кандай эмелерди, айрандарды, каймактарды, сары майларды, толтолорду жасайбыз. Буну жасашты биз өзүбүз билебиз. Азыркы учурда жаштарга үйрөтүп атабыз. Мана ушундай туздуу куруттарыбыз, мананда өрүк куруттарыбыз, мананда толтолорубуз жакшына. Анан кийин жер жемиштериден ошондой эле мананда сары майыбыз, мананда туздуу майларыбыз ушул мал жандуу болгондугубуздан мана ушундай жей турган нерселердин бардыгын өзүбүз жасап ала алабыз. Биз аялдар кеңеши Айдеркен шаарынын тургуну Жакупова Буялма мына мыкты кожойке деген немесине катышып, мына кыргыздын улуттук түрлүү тамактарын жасап келдик. Мынанда биринчи биздин ата бабалардан калган, эскиден калган салт өпкө куюу, сүмөлөк, эски үрп адаттан калган сүмөлөктү казанга салып көктөтүп кайнатып, ата-энелерибиз кылган тандыр патир, загара, очок патир, өпкө каттама, мына нан курут, мына неме? Бакпашка. Мына сүмөлөк, будай, мына жүгөрүдөн болгон талкан, азыр илметке барды кошулбаган эч нерсе, мына будай талкан, мына патир экен, бул загар экен. Мына самса, борсок, өрүк, пышкан, туздуу май, сары май, мына бозо, алма, кургатылган өрүк, мынанда ezген, мынанда өрүк курут. Ушуларды бардыгын ушинтип жасап өзүбүз жылда 2-3 жылдан өткөзөбүз. Мында мыкты кожойке деп 2002 деп жазып өзүм өндүрдүм. Мына. Айт барып тутту.
Ne de yapacağız gerek? Номер 4. Demetken'in durumunda ben ona tabii bayram. Sizlerge жақсы olsun. Sizlerge жақсы olsun. Skulpçikten Мен Марказиева Гүлнар Эргешевна, Кадамжай райондук аялдар кеңешинин төрайымы. Ушу бүгүнкү келе жаткан 8 март эл аралык аялдар күнү менен бардык кыргыз элинин, кыргыз аялдарын куттуктаймын. Бардыгына ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, бактылуу жашоо, кең келечек каалаймын. Бүгүн бизде ушул 13 айыл өкмөттөрдүн арасынан мыкты кожойке деген конкурс уюшулуп, ошолордун жеңүүчүлөрүнүн бүгүнкү жыйынтык сынагы болуп атат. Мында 13 айыл өкмөтү катышкан. Азыр мыкты кожойке деген сынагыбызды баштайбыз. Бун мыкты кожойке деп атаганын себеби азыркы кыз келиндердин, кайнене, кайнатанын, күйөө жолдошторунун ортосундагы мамилени чыгаруу. Ошолордун кандай мамилелери бар, азыркы мезгилдеги ошолордун баарын чыгаруу. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды байрамыңыздар менен. Биздин райондук аялдар кеңеши, аялдар конгресси жалпы эле районубуздун Асылзада айымдарынын атынан бир жакшы мыкты кожойке деген бүгүнкү конкурс өткөрүү алдында турабыз. Анда эмесе урматтуу апалар, энелер, эжелер, бардыгыңыздарды бүгүнкү мыкты кожойке конкурсу менен ошондой эле алдыңыздарда жаркырап жайнап келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Кутбудин Абдрахмановичтин атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Uzun çaşkıların konkursunun jıйынтыгын атап койгон. Мектепте тапшырып койсоңуз, тапшырганга жарап берип койсоңуз.